Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Manhajus Salikin kitabın okuğundan arulantabız. Biz ötken sabakta namazın şartları tuuralı aytып öttük. Kıskaça türde sanap estep öte turgan bolsok, namazın şartları 6. Birincisi darat, ikincisi najasattan tazalanu, üçüncüsü vakıttın kirüsü, dördüncüsü avratты жабуу, satır avrat kılуу. Beşincisi kıblaga жүздөнүү, altıncısı niyet. Mına ушул 6 şart sözsüz tabulusu керек. Mına ушул 6 şart tabulusu керек. Ушул 6 şarttын бирөөсү табылбай кала турган болсо, намаз туура болбойт. Мындайча айтканда сахих болбойт. Кайрадан окулуусу керек болот. Ниет кылуу тилде эмес, жүрөктө болот деп айттык. Ниет кылуу кандай болот? Жүрөктөн кылынат. Тил менен ошол ниетти тилге чыгарып айтпайт. Пешин намазы үчүн дарат алып туруп, намазга баруу же намазда туруу, бул намазга окууга, бул намазды ошол намазды окууга ниет кылган болуп саналат. Ошол инсанды намазга туруусу, намазга баруусу бир гана сүннөтүнөн алдын пешиндин сүннөт экенин көңүлдөн өткөрөсүз. Парызынан алдын пешиндин парыз экенин көңүлдөн өткөрөсүз. Мына ушул өзү ниет. Тилге чыгарып ниет айтылбайт. Тилде айтылуусу өткөн сабакта айтып өттүк, бул бидат болуусун. Ошондуктан пешин намазын 4 рекет парызын окууга ниет кылдым деп айтууга эч кандай кажет жок. Анткени тил менен айтуу сүннөттө келген эмес. Тилге чыгарып айтуу. Кийин шарттар тууралуу маселесинин акырында, намаздын шарттары тууралуу маселесинин акырында автор рахимахулла намаз окуу дурус болбогон 5 орунду санап өттү. Биринчиси, нажас бар жерде намаз окулбайт. Экинчиси, урдалып же басып алынган жайда, же тартып алынган жайда намаз окуп болбойт деп айтылды. Кабырстанда намаз окулбайт, жана мончодо намаз окулбайт, жана төбөчөгө турган жерлерде намаз окулбайт деп автор рахимахулла баяндап өттү. Кабырстанда намаз окулбайт дейилди, бирок аалымдар бөлүп туруп айтышат, жаназа намазын кабырда окуса болот, башка намаздардан айырмаланып, бир гана жаназа намазын кабырда окуса болот деп айтышкан. Анткени жаназа намазында рүкү сажда жок. Бул нерсе дурус, жана хадистерде да бул нерсенин дурустугу келген. Ошондуктан кабырда жаназа намазын окуса болот. Жаназа намазынын кабырдан окулуусунун эки түрдүү көрүнүшү бар. Бири, бир жакынын жаназасына үлгүрбөй калса бир киши, көмүлгөндөн кийин келсе, анын кабырына барып туруп, кабырын өзү менен кыбланын арасына кылып туруп, коюп туруп, мындайча айтканда, кабырын өзү менен кыбланын арасына кылып туруп, мындайча айтканда, ортого алып туруп, такбир айтып, намаз окуса болот. Бул дурус. Жаназасына үлгүрбөй калса, кабырынын үстүнө келип туруп, жаназа намазын окуп койсо болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитти тазалап жүргөн аял болгон эле, ошол аял өлгөн кезде ал аялды билдирбей эле көмүп жиберишкен сахабалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кийин унуккандан кийин мага анын кабырын көрсөтүп койгула деп, анан барып кабырынын үстүндө ошол кабырынын алдына барып жаназа намазын окуп койгон. Бул биринчи көрүнүшү. Экинчи көрүнүшү, жаназаны алып келип кабырстандын ичинде окуу. Жаназа намазын кабырстандын ичинде окуу, муну кээ бир аалымдар дурус деп айтышкан. Боло берет деп айтышкан. Кээ бир аалымдар жок, окубаган абзел деп айтышкан. Окуса дурус, бирок окубаган абзел. Кабырстандын сыртында окуган абзел. Ошол жаназаны кабырстандын сыртында окуп, андан кийин майгитти, ошо өлүктү кабырстанга алып кирген абзел болот. Эми биз бүгүнкү сабакка киришебиз. Бүгүнкү баб Бабу сифату салах, намаздын
намаз оқуунун сыпаты тууралуу бөлүмгө киришебиз. Намаз окуунун сыпаты, намаз окуунун көрүнүшү. Ар бир мусулман көңүл буруусу керек болгон маселелерден, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнчө бир белгилеп айткан. Саллу кама раайтумуни усалли. Мени кандай намаз окуп жатканымды көрсөңөр, кудум ушундай намаз окугула деп айткан. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окугандай намаз окууга ар бир мусулман киши кызыгуусу керек. Ошондуктан факих алымдар жана мухаддис алымдар хадистерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын намаз окуу сыпатын баяндаганга аракет кылышкан. Юстахаббу ан я'тия илейха бисакинатин ва вақарин. Намазга жай, тынч, оор басырыктуу абалда шашпастан келүү мустахаб. Жамаатка чыгып жаткан киши оор басырыктуулук менен келүүсү мустахаб болуп саналат. Кала берсе намазга кеч калып жаткан киши да жана намаздын рүкүсүнө үлгүрбөй жаткан киши да шашып бышып чуркап келбөөсү керек. Абу Катада рахимахулла риваят кылат. Biz Abu Qatada radıyallahu anh rivayet kılat. Biz namaz okup жатқан кезде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kebir kişilerden tapır tupur bolğanын uğup kaldı. Keyin namaz okup bolğandan keyin silerge emne boldu dep soraganda ista'jalna ila s-salah, namazga şaşıldık. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bul işti kılbagıla deydi. Mınday kılbagıla dep aytat. İza ataytumus salata fa aleykum bis sakina. Eğer namazga kele turgan bolsoңор, оор басырыктуулук менен келгиле. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Жеткен жериңерден окугула жана үлгүрбөй калганыңарды толуктап койгула деп айтты. Демек шашылбоо керек экен. Fa iza dakhala al-masjid qala bismillahi was-salatu was-salamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Мечитке кире турган болсо ушул дуаны окуп кирет. О Аллахым, мага райым эшиктериңди ачкын деген дуаны айтып кирет. Мечитке кирип жаткан киши Аллах менен тижарат кылуу, соодалашуу максатта кирет. Ошондуктан Аллах Тааланын райымын талап кылып кирилип жатканы үчүн райым эшиктериңди ачкын деп кирилет. Ва юқаддиму риджлаху ль-юмна лидухулил масжид. Мечитке кирип жаткан кезде оң буту менен кирет. Оң бутун коюп кирет. Вал юсра лил хуруджи минху. Чыгып жаткан кезде сол бут менен чыгат. Ва якулу хаза зикр илля аннаху якул вафтах ли абваба фадлик. Чыгып жаткан кезде мына ошол кирип жаткандагы дуага кошумча кылып айтат. Бисмиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллахумма игфир ли зунуби. Ушундан кийин кирип жаткандагы дуадан айырмаланып Вафтах ли абваба фадлик. Өзүңдүн фазилет эшиктериңди ачкын. Анткени мечиттен чыгып жаткан адам Аллах Тааланын рызкысын издеп, Аллахтын өз фазилетиңден мага берген, о Аллахым өз фазилетиңден мага берген деп чыгып келет. Аллах Тааланын фазилетинен сурап чыгат. Кема варада фи залик ал-хадис аллази раваху Ахмад ва ибн Маджа. Бул тууралуу Имам Ахмад жана Ибн Маджа риваят кылган хадис бар. Эми мындан ары намаз окууга киришти. Намазды окулуу сүрөтү баяндалат. Fa iza qama ila s-salati qala Allahu akbar. Эгер намазга тура турган болсо Аллаху акбар деп турат. Бул такбиратул ихрам деп коюлат. Эмне үчүн такбиратул ихрам деп айтылды деп айтылса, анткени намаздан алдын адал болгон иштер намазга кирүү менен Аллаху акбар деп айтуу менен арам болот. Сүйлөшүү мубах. Бирок намаз окууга кирген адам, намазга кирген адам Аллаху акбар деп такбир айткан адам үчүн сүйлөшүү арам болуп саналат намазда. Намазга чейин кыблага карабай, тияк бияка карап жүздөнүп жүрө берет эле. Эми намазга киргенден кийин Аллаху акбар деп айткандан кийин кыбладан жүз буралбайт. Кыблага карап турат. Намаздан алдын мубах нерселер баарысы адал нерселер. Намазга киргенден кийин арам болгону үчүн мына ушундай такбиратул ихрам деп арам кылуучу такбир деп аталган. Ва ярфау ядайхи ила хазви манкибайхи ау ила шахмати узунайхи фи арбаати мавади. Ошол намазга киришип жаткан кезде колдорун, эки колун ийин барабарына чейин көтөрөт. Же кулагынын жумшагынын барабарына чейин көтөрөт. Бул эми ушул гана орундабы? Айтып жатат фи арбаати мавади. 4 орунда колдор көтөрүлөт. Рафул ядайн
4 орында болады қолды көтеру. Инда такбиратул ихрам, біріншісі такбиратул ихрам уағында қол көтеріледі. Ва инда руку, екіншісі рукуге баруда. Üçüncüsü ва инда рафи минху. Üçüncüsü rüküden başты көтеруді. Төртіншісі ва индал қиям минат ташаххудил аувал. Төртіншісі алғашқы ташаххудтан тұрғандан кейін 3 рекеттік жана 4 рекеттік намаздың екінші рекетінен 3-ші рекетіне тұрған уақытта қол көтеру мына ушул 4 орында қол көтеру келген екен. كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Бұл туралы хадистер келген. Мына ошол хадистердин бири Нафи рахимахуллах риваят кылат. Ан Нафи'ин анна ибн Умар кана иза дахала фи ссалати каббара ва рафа ядайhi. Ибн Умар радияллаху анхума эгер намазга кире турган болсо, эгер намаз окуй турган болсо, такбир айтса, колун көтөрөт болчу дейт. Иза рака'a рафа ядайhi. Эгер жана рүкү кылса, рүкүгө барса да колун көтөрөт эле дейт. Ва иза кала сами Аллаху лиман хамида рафа ядайhi. Жана сами Аллаху лиман хамида десе да колун көтөрөт болчу дейт. Ва иза кама мин рак'атайни рафа ядайhi. Ва иза кама мин ар-рак'атайни рафа ядайhi. Экинчи рекеттен 3-чү рекетке турган кезде да колун көтөрөт эле дейт. Ва рафа залика ибн Умар ила наби саллаллаху алейхи ва саллам. Муну ибн Умар радияллаху анхума пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга нисбат берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга каратканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга таандык кылган мына ушул намазда кылган мына ушул аракеттерин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мына ушундай кылат эле деп нисбат берген. Бул хадисти имам Бухари риваят кылган. Мына ушул 4 орунда намазда колду көтөрүү сүннөт болуп саналат. Кол эми такбиратул ихрамда кайсыл жерге чейин көтөрүлөт? Кааласа ийин барабарына чейин, кааласа кулагынын жумшагынын барабарына чейин көтөрүлөт экен. Кулакты жумшакты кармоо, кулакты ошол колду көтөргөндө кулактын жумшагын кармоо же тийгизүү мындай нерсе келген эмес. Хадистер менен ырасталган эмес. Кулактын жумшагын барабарына чейин колду көтөрүү келген. Ва ядау ядахул юмна алал юсра. Такбир айткандан кийин эмне кылат? Оң колуну сол колунун үстүнө коёт. Фаука сурратихи ау тахтаха ау ала садрихи. Кааласа киндиктин үстүнө же киндиктин астына же көкүрөгүнө коёт. 3 абалды айтып өттү. Колду кайсы жерге коюу боюнча. Мына ушул 3 тең дурус. Кааласа колун киндиктин үстүнө, кааласа киндиктин астына, кааласа көкүрөктүн үстүнө коёт. Мына ушулардын баарысына далалат кылган хадистер да келген. Бул хадистердин баарысын кээ бир алымдар заиф деп айтышкан. Бул хадистердин баарысын кээ бир алымдар заиф деп айтышкан. Колду киндиктин астына коюу тууралуу келген хадистагы жана көкүрөгкө коюу тууралуу келген хадиста заиф деп айтышат. Ал эми алымдар мына ушул хадистердин ичинден, ушул хадистердин арасынан көкүрөккө коюлганы колдун күчтүүрөөк киндик астына колду коюудан деп айтышкан. Ошондуктан бул маселе иштихади маселе. Колун киндик астына койгондуку да инкар кылынбайт, жокко чыгарылбайт. Көкүрөккө коюуда инкар кылынбайт, жокко чыгарылбайт. Кээ бирлер мына ушундай талаштуу маселелерди кандай орунда болуу керек экенин, унутуп калат, же болбосо билбейт. Кээ бирлер киндиктин астына койгондордун үстүнө, кээ бирлер киндиктин астына колун койгондорду үстүнөн күлүп, колун авратына коюп алыптыр дейт. Көкүрөгүнө колун коюп окуп жаткандарды анан алардын үстүнө күлүп, намазды атасынан эмес, энесинен үйрөнүптүр дешет. Аялдарга окшоп окуп жатат дешет. Мындай сөздөр айтылбоосу керек. Бул кол маселесин көкүрөккө же киндикке коюлуусу тууралуу чоң алымдар айтышкан. Экөөсү тууралуу да хадистер келген. Ошондуктан бири-бирин инкар кылышпайт. Сиз кайсынысын тандап алып ихтияр кылган болсоңуз, каалаган болсоңуз, башкасын жокко чыгарбаң. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Колдорун коёт деп айтты. Колду коюу кандай болот? Эки түрдүү көрүнүшү бар. ويضع يده اليمنى على اليسرى. Оң колун сол колун үстүнө коёт деп айтты. Коёт дейилсе ушунчалык эле коесуз гана. Бул биринчи көрүнүшү.
Birinci сүрөтү. Экинчи көрүнүш бар кабыл деп аталат. Оң колу менен сол колун кармайт. Мына ушул эки көрүнүш келген. Же коесуз, же кармайсыз. Ал эми кээ бир алымдар мына ушул эки риваятты жамдап туруп, бириктирип туруп, үчөөсүн коебуз, экөөсүн кармайбыз дешет. Бул кандай? Бул мындай келген эмес. Эгер ушундай сүрөттө коемун десеңиз, не хадиске амал кылган болосуз, же тигисине амал кылган, же тигинисине амал кылган болосуз. Үчөөсүн коюп, үч бармакты коюп, эки бармак менен кармайбыз дейилсе, мындай сүрөттө хадис келген эмес. Хадистер кармоо тууралуу же коюу тууралуу келген. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Takbir айтып кол байлагандан кийин биринчи айтыла турган бул сана айтылат, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген башка намаз башталуусунда айтыла турган дуаларды айтса боло берет. Азыр бул жерде субханакаллаху ва хамдик мына ушуну айттык. Башка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген сана дуаларын, истифтах дуаларын айтса боло берет. Жана өзгөчөсү, жана тахаджуд кыямул лейлде истифтах дуасынын өзүнчө түрлөрү бар. Хиснул муслим деген мусулмандын коргону деген китепке каралса, кайрылса, ошол китепке кайрылса, ошол жерде маалымат берилген ар кандай түрлөрү. Бир эле түрүн айта бербей, мүмкүн болсо башка түрлөрүн да айтып турса жакшы болот. Ар бир хадиске амал кылып, ошол хадистин ахлинен болуу үчүн кээде муну, кээде аны айткан абзел. Кийин сумма ятаауазу, кийин аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтат. Сананы айтып өткөндөн кийин, же истифтах дуаларын бирөөсүн айтып өткөндөн кийин аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтат. Андан кийин юбасмил, кийин бисмиллахир рахманир рахим деп айтат. Ва якраул фатихата, кийин фатиханы окуйт. Фатиха маселесине өтө көңүл буруу керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатиха сүрөсү окулбаса намазда намаз эмес деп айткан. Намаз эмес деп айткан. Фатиха сүрөсү намазда окулбай калса намаз эмес деп айткан. Ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб. Фатиха сүрөсүн окулбаган намаз, Фатиха сүрөсү окулбаган намаз эмес деп айткан. Намаз жок деп айткан. Кала берсе. Былайча айтканда, китептин ачуучусу окулбаган намаз ал намаз эмес деп айткан. Алымдар айтат, Фатиха сүрөсүн, Куранды жакшы окуган адамга текшертип алуу керек деп айтышат. Намазы намаз болуу үчүн. Антикени намаздын туура же туура болбосу Фатиха сүрөсүн окууңузга байланыштуу. Алымдар айтышат, 11 таштит бар дешет Фатиха сүрөсүндө. Фатиха сүрөсүндө 11 таштит бар. Ошол таштиттердин бирөөсү түшүп кала турган болсо, намазы намаз эмес дешет. Мисалы үчүн, Алхамдулиллахи Раббил аламин. Раббил аламин. Ушул Раббил аламинди Алхамдулиллахи Раббил аламин деп окуп койсо, эки тамга ошол таштитти өз ордунда айтпасаңыз, бир тамга кемип калды дегени. Муну менен Фатиха окуган болбойсуз. Көпчүлүк алымдар пикирине көрө, намазыңыз намаз болбой калат.